Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан кыргыз тили сабагы. Сабак 3-класстар үчүн. Мугалим Анарбекова Гүлүмкан Анарбековна. Анда балдар, маанайыңар жакшыбы? Кана сабакка даярбызбы? Дептер китебибизди алып чыгып, бүгүнкү датаны жазабыз. Жалган Куран айынын 9-у, класс иши, тема жазгы каникулда. Мынакей балдары, жакында бизге дагы кайсы каникул болот? Жазгы каникул болот, балдар? Аз калды. Анда жазгы каникул боюнча Андрей кандай өткөзгөн, кимдикине барган, ушул боюнча текст окуп берейин. Андрей айтат, жазгы каникулу жөнүндө айтып жатат. Жазгы каникулда чоң атамдыкына айылга бардым. Ал айыл ысык көлдүн жээгинде. Эртеси чоң атам мени эрте тургузду. Көлдүн жээгине бардык. Көлдүн суусу тунук. Абасы ушунчалык таза экен. Чоң атам эртең менен эрте туруп көлдүн абасы менен дем алып тур. Ден соолукка пайдалуу деди. Андрей туура айтат балдары. Бул көлдүн абасы абдан ден соолукка пайдалуу балдар. Андрей жазгы каникулда кайда барыптыр балдар? Азаматсыңар, чоң атасыныкына барыптыр. Көлдүн жээгине ким менен барды? Азаматсыңар, чоң атасы менен барды. Көлдүн суусу кандай экен? Тунук. Абасы ушунчалык таза, Азаматсыңар. Анда чоң атасы айтат. Алыкул Осмонов биздин айылга көп келчү. Ал ким эле, чоң ата? Ал кыргыздын таланттуу акыны болгон. Ысык көл жөнүндө көп ыр жазган. Алыкулдун бул ыры менин эсимде. Ысык көл кээде жымжырт, кээде толкун. Толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырлуу мындай жолдош күткөн жокмун. Мынакей балдар, Андрейдин чоң атасы биздин кыргыз улуу акын жазуучубуз Алыкул Осмонов жөнүндө айтып берди. Бул сүрөттөгү мына ушул Алыкул Осмонов жазуучу. Бул көптөгөн ырларды жазган балдар. Кыргыздын залкар инсаны. Алыкул Осмонов Ысык көл областынан чыккан балдар. 30 жашка чейин эле жашап каза болгон. Бирок ошол 30 жаш ичинде көптөгөн эмгектери адабиятка салым кошкон балдар. Бул ырды силер өзүңөрдүн билимиңерди жогорулатыш үчүн жаттап алсаңар болот. Кимдин ыры десе, Алыкул Осмоновдун ыры деп айтып жүргөнүңөргө жакшы балдар. Анда суроолорго жооп бергиле. Жазгы каникулда силер да чоң ата чоң энеңердикине барасыңарбы? Алар кайда жашашат? Кандай эс алып келесиңер силер? Жаңы сөздөрдү эсиңерге сактап калгыла. Ушунчалык, настолько, көлдүн абасы, морской воздух, көп келчү, много приезжал, эсимде, помню, жымжырт, спокоен, турмушта, в жизни, бир сырлуу, постоянный. Бул сөздөрдү сактап, күнүмдүк жашооңордо колдонгула балдар. Көп чекиттин ордуна нын, лар мүчөлөрүн коюп жазгыла. Чоң атам үйү Ысык көлдө дейт. Чоң атасынын үйү каякта эле? Чоң атамдын, нын мүчөсүнүн варианттары бар, нын, дын, тын, Чоң атамдын
үйү ысык көлдө. Ал айыл эмненин жээгинде? Көлдүн жээгинде. Биз эртең менен аккууларды көрдүк. Алыкул ысык көл жөнүндө көп ырларды жазган. Анда балдар, үйгө тапшырма кайталоо. Силер 71-чи сабакты аткарып келесиңер. Кайталоо өз алдыңарча иштеп, билим билгичтиктериңерди текшерүү үчүн. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта тургула.